Регион телеканалынын көрсөтүүлөрүн Ачык маек программасы улантат. Аны мен Нургазы Жайнаков алып барам. Буга чейин социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган Баткен шаарынын ушул биз турган Борбордук стадионундагы курулуш иштери, андагы кемчиликтер тууралуу ушул социалдык тармактын колдонуучулары өздөрүнүн сын пикирлерин билдирген эле. Бул боюнча биз Баткен шаарынын вице-мэри Орозов Акылбек Курбанбековичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Акылбек мырза, айтсаңыз, мына ушул курулуш иштери, Борбордук стадиондо негизилеп курулуш иштерине канча сом каржыланды, эмнелер аткарылды бул жерде? Саламатчылык, жашыбыздар. Негизиден урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде биздин Баткен шаарынын Борбордук стадионунда көп маселелер өтө социалдык тармактарга чыгып атат. Бул маселе боюнча так айтсам, негизги суммасы 15 миллиондон ашык сумма бөлүнгөн. Ошонун ичинен мындай эсептегенде 60-70% гана акчасы которулуп берилген. Кече жакында 30 майда, то есть 30 апрелде которулуп берилген экен. Калган акчалары бүтмөйүнчө которулуп берилбейт. Бул маселенин реконструкция маселеси боюнча шаарыбыздын Борбордук стадиону бул февраль айынан башталган эле. Бул президенттин келүүсү күтүлүүдө дегенден ошол Бишкектен келген ушул майрамды өткөрүп турган режиссерлор келгенде, ошонун негизинде шаарыбыздын Борбордук стадиону келип ушул жерден карап туруп, анан бул жерде асфальт кылбаса болбойт экен дегенден, мына турган трибуналарды, мына отуруштарды кайрадан ремонттоо иштерин кылбаса болбойт деген негизде ошол иш башталган. Анан акча маселеси чечилбей туруп, где-то 10 марттарда экен кайрадан штаб болуп, кыска убакыттын ичинде стадионду бүткөрүү иши, трибуналарды оңдоо, түзөө деген иштерин баштайбыз деп, ушул кыска убакыттын ичинде баштаганбыз. Ошол убактарда шаарда такай эле жамгыр жаап туруп, погода да туура келбей, анан кээ күн ачык болгону себептер менен ушул асфальтты басышкан. Анан бул жерде жанагы асфальтка чөп чыгып кеттир деп социалдык тармактар чыгып атат. Бул негизи эми бул жерде техника жүрбөсө, адам баспаса, эски калган чөптөр чыгып кеткен. Негизи туура эле чыккан. Бирок аны подрядчик өз мойнуна алган, кайрадан оңдоп түзөө иштерин. Ушул асфальт, стадиондун ички асфальтын алмаштыруу боюнча канча, бул асфальттын өзүнө канча сом акча каржыланды, аны ким аткарды? Негизиден бизде бул жерде болгон 2 ишкер мойнуна алышкан. Аларды биз ошол кыска убакыттын ичинде ушуну бүтүрүп берип, жардам бересиздер деп суранганбыз. Бул жерде 2 ишкердин бирөөсү жакшына проект, экинчиси частный предприниматель Зорбай Курбанбек деген агабыз кылышты. Кыска убакыттын ичинде эле беришкен. Акчасы толук, мындай айтканда, ошол бул жерде бир гана асфальттан түзөө иштер эмес, бул жерде дагы бир раздевалкабыз бар, алда бүт элек толук менен. Ошондо жалпы суммасы 15 миллиондон ашык сумма каралган да. Асфальттын өзүнө где-то бул жерде эсептеп акт приемка бүт элек эсептегенде 6000 метр квадраттан ашык асфальт болгон. Ошо эсептеп чыкканда ошо негизи суммасын так айта албайм. Бирок 60-70% акчасын которуп берилген. Бул иштердин бардыгы мэрия тарабынан сиздер жетекчилик алдыңыздар да туурабы бул иштерди аткарышына? Мындай болгондо, мындай айтканда, бул мэрия заказчик болгон, акчаны биздин өзүнүн облустун өнөктүк фондунан каржылаган. Тендерди өткөргөндө заказчик катары сиздер болдуңуздар. Ошол жумуш жүрүп аткан маалда болгонбу тендер же жок? Качан өткөрүлдү? Себеби акча болмоюнча тендер өтпөйт, мыйзам боюнча. Акча чечилгенден кийин анан тендер өткөрүлгөн. Тендерге деле биринчи лотто 3 киши катышкан. 3 кишинин бирөөсү ушул жанагы жогоруда айткан Зорбай Курбанбек чыккан. Экинчиси лотто 2 киши чыккан. Экинчиси лоттогуну жакшына проект алган. Азыр мага бир аз түшүнүксүз болуп турган жери, жумуш аткарылып, жарым-жартылай аткарылды деп туралы азыр, туурабы? Андан кийин эле ошол жумушту аткарган адам тендерге катышып атат, такыр эле жумушту аткарбаган адамдар да тендерге катышып атат. Жыйынтыгында ошондо ким ошол жеңүүчү болуп табылды? Жана эле айтып өттүм го, ошол 2 катышкан жеке ишкерлер өздөрү утушкан. Ошол. Негизинен башка тендерде башка да утса,
ошол менен тендерде өздөрү мыйзамда берки жанагындай кылып сүйлөшүп жол менен өздөрү да кылса болот экен да. Мына ушул тендер боюнча дагы социалдык тармактарда мындай кызуу талкуулар жүрүп атат да. Тендерде сиздер сунуштаган бааны бир аз эле төмөндөтүп туруп ушул жумуштарды аткарган адам утуп атат. Калган катышуучулар ушул тендердеги сиздер көрсөткөн сумманы экен да. Бул шаарыбызда единственный ошол жеке ишкерде жанагы асфальтты жанагы техникалары иштеткенге техникасы бир эле единственный киши бар экен. Бул жерде өзүбүздүн мамлекеттик деп отказ кылган, бизде техника жок, биз мындай учурларда биз баса албайбыз деп. Ошол Сорбай Кромбек агабыз өзү келип көрүп туруп асфальтты кандатып берсе, жанагындай өзүм басып берем деп, ошол кишинер суранганыбыз үчүн ал ошол убакта ошондой ишти жасап берген да. Эми мындан ары кандай болуп атат? Мындан ары толук реконструкция иштери бүтө элек толугу менен. Айттым го, жанагы мына чөп чыккан жерлер, жанагы жанагындай шашыш түрдө болгон жерлерди кайрадан толугу менен ремонт кылып атат. Реконструкция. Анан 1 жылдык кепилдиги бар ал. Бул бүткөндөн кийин толугу менен 1 жылга чейин жооп берет ал киши. Азыр мына ушул асфальт бир гана чөп чыгып эмес, кээ бир жерлери күйлүп дагы башталгандыгы боюнча чыккан. Бул асфальтты себеби күйлгөн жерлерин айтып атпаймынбы? Ошондой жамгыр жаап турган учурда болгон да бул асфальт төшөө иштери. Анан муну өзү негизинен эртең жакын арада ишин баштаса, бир 10-15 күндө ишин баштайт. Кайрадан дагы катогуну салып туруп, кайрадан баарын басып чыгат да. Кайрадан толугу менен жанагы бузулган жерлер. Акылбек мырза, айтсаңыз, негизи ушул Баткен шаарындагы Борбордук стадион канча жылы курулган? Ошол курулгандан бери бул жерде оңдоп түзөө иштери жүргөнбү акыркы учурга чейин? Мендеги так маалымат жок. Мен ушума караганда, билишимге караганда 60-жылдын аягы, 70-жылдын башталыштарында ушул стадион курулган экен. Ошондон бери бир да реконструкция иштери жана түзөө иштери болгон эмес экен стадионубузда. Негизи эле бул стадион ошол Нооруз майрамы республикалык деңгээлде белгиленди. Мына ушундай иш-чараларды өткөрүүгө ыңгайлуулугу кандай? Сиз шаар бийлиги катары айтып берсеңиз, мындан ары дагы кандай оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт? Эми турусун айтыш керек, шаарыбызда жападан жалгыз Борбордук стадионубуз бар. Ушул кээ мааракелер, тойлор жанагындай чоң мааракелер баары ушул жерде өтүп атат. Анан мындан ары дагы ойлойбуз, келечекте дагы инвесторлор чыгып калса, могу жерде турган стадионубузда имараттар бар, кээ ошолорду ремонт түзөө иштери болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Баткен шаарынын вице-мэри Орозов Акылбек Курбанбекович менен бүгүнкү ачык маегибизди уланттык. Бул жерде ушул Борбордук стадионундагы курулуш иштери тууралуу сөз кылдык. Аны мен Нургазы Жайнаков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.